Назарыңыздарда жаңылыктардын жыйынтыктоочу чыгарылышы студияда Жазгүл Сейдахматова, Кутман кечиңиздер менен. Алгач көрсөтүүнүн кыскача мазмуну. 1 май эмгек майрамы өлкөдө шаңдуу белгиленди. Ага карата президент Сооронбай Жээнбеков куттуктоо жолдоду. Нарында майрамдык жүрүш уюштурулса, Ошто ар улуттун өкүлдөрү улуттук күрөш боюнча күчүн сынады. Кыргыз тарыхына таандык маалыматтар байыркы Кытай булактарынан табылды. Атамекендик өндүрүүчүлөр автопарат уюштурушту. Максат керектөөчүлөр менен мамилени бекемдөө. Бордо калаада үй-бүлөлүк баалуулуктарды барктаган Мурас Фест фестиваль уюштурулду. Анда кайсы каада салттар камтылган? 1 май жаз жана эмгек майрамы. Совет мезгилинде 1 май эмгекчилердин тилектештигинин майрамы аталып келген. Бүгүнкү күндө аталган майрам дүйнөнүн 66 өлкөсүндө салтанаттуу белгиленет. Ага карата кыргызстандыктарды президент Сооронбай Жээнбеков куттуктады. Урматтуу мекендештерим, баарыңыздарды бүгүнкү эмгек майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул күнү жергебизди салтанатты ээлеп, эмгекти, тилектештикти жана биримдикти даңазалайбыз. 1 май майрамы эмгекчилердин укуктарын коргоо менен бирге элибиздин ынтымагын бекемдөөгө өз салымын кошуп келет. Эмгек ар кыл жаштагы жана көз караштагы адамдарды баш коштурат. Биз өмүрүнүн күлгүн курагын бакубат өлкөнү курууга жумшаган улуу муундагы ардагерлерибиздин өрнөгүнө таазим кылабыз. Кийинки муундарыбыздын өлкөбүздүн жаркыраган келечеги үчүн жаратмандык менен чогуу эмгектенебиз. Урматтуу мекендештерим, бүгүнкү эмгек майрамы ар бирибизге кубаныч тартуулап, күч-кубат берсин. Баарыңыздарга жадыраган майрамдык маанай, тынчтык жана эмгегиңиздерге албан ийгиликтерди каалайм. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды жараткан өзү колдосун. Өлкөбүздө эмгекти сүйүп, андан баар тапкан жарандарыбыз аз эмес. Өмүрүнүн теңинен көбүн жол чарбасында эмгектенүүгө арнаган караколдук Кабылбек Чаргынбаев. Ал 43 жыл бою жол тейлөө жаатында эмгектенип келет. Каарманыбыздын талыкпаган эмгеги бааланып, быйыл өлкө башчысынын колунан ардак грамота алды. Эмгек адамы тууралуу Кундуз Кызылжарова баяндайт. Кабылбек Чаргынбаев өмүрүнүн 43 жылын Ысык Көл облусундагы жолдорду салуу, аларды тейлөөгө арнаган. Окууну бүтүп 1976 жылы Жетөгүз райондук жол тейлөө ишканасына орношкон. Өзүнүн эмгек жолун катардагы жумушчудан баштаган адис жетекчилик кызматтарга чейин аркалаган. Мастер, главный инженер, начальник болуп иштеп, андан кийин Булуатка барып иштедим. Жолдун кайсы бүт район эмес, областтагы жердеги жолдордун баарын көрөсүң. Ошолордун анализдерин баарын тең карап, түшүнүп бүт баарын эметип иштеп чыктык. Кабылбек Чаргынбаев бүгүнкү күндө да номер 35 жол тейлөө ишканасынын үлгүлүү кызматкери. Өз учурунда анын жетекчилиги алдында бардык талаптарга ылайык салынган жолдор дагы деле эл кызматында. Жолчу ар бир иштин башында туруп, өзүнүн көп жылдык тажрыйбасына таянып, жаш адистерге мыкты кеп кеңешин берип келет. Кабылбек өзү жоош, унчукпаган, но иштин көзүн билген жигит. Дайым ушу азыркыга чейин ушу жаш балдарга өзүнүн насаатын айтат. Жаңы келген балдарды үйрөткөнгө чоң эмгектери бар. Бул кесипти тандаганыма өкүнбөйм деген Кабылбек Чаргынбаев талыкпаган эмгеги менен аз да болсо Кыргызстандын өнүгүүсүнө салымын кошуп алган. Өз ишин так аткарган адистен эмгеги бааланып, быйыл ал өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун колунан ардак грамотасына татыды. Мындай жаңылык жалпы жол чарбасы адистери үчүн сүйүнүчтүү кабар болгон. Себеби катардагы эл ичинде эмгеги сиңген жолчунун эмгеги тиешелүү деңгээлде бааланды. Мындан ары дагы жумушумду улантып, кеңештеримди балдарга берип, ошолордун жанында ошолорго кеңешин берип жүрө бергенге убадамды берип кетем. Азыркы күндө мына бизге акыл насаатын айтып, жумуштарды билбегендер жерлерибизди айтып берип, тиги жаш балдарга өзүнүн билгендерин үйрөтүп иштеп келе жатат. Өмүрүнүн теңинен көбүн өзү сүйгөн кесибине арнаган Кабылбек Чаргынбаев ар бир кесип ардактуу деп билет. Эң башкысы өзүңө тийиштүү ишти майынчыгар аткарып, кайсы жерде болбосун ийгилик жарата алуу баарынан кымбат. Кундуз Кызылжарова, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу. Талыкпас эмгек аркылуу гана максаттарга жетүүгө болот. Ушундай идея менен жашаган багбан Эркин Керимкулов 7 гектар жерди жалгыз иштетип келет. Анын бакчасында алма, кара өрүк, жүзүм, кокон гиляс бактарынын миңге чукул түрү бар. Кадырман атанын бакчасына кабарчыбыз Салбат Эркетаева баш багып келди.
Алма, кара өрүк, жүзүм жана кокон гилас. Мындай мөмө жемиштердин баардыгын эркин атанын бакчасынан кездештирүүгө болот. Кутман Курактагы ата агроном кесибин деле бүтүргөн эмес. Талыкбас, күжүрмөн эмгектин артынан гана ушундай багбанчылыкты жаратууга жетишкен. Өмүрүнүн жарымын багбанчылыкка арнаган эркин ата эмгектин артынан гана баар табууга мүмкүнчүлүгүн белгилейт. Булардын эми тилеле жок. Монтип келип карап турсаң кээ бирөө ооруп турат. Бул эмнеден ооруп атат? Бул эмне жетпей атат? Азык бериш керек, дарылаш керек. Ушундай эми мына азыр мындайча айтканда мурун медицина кызматкери болчумун, эми азыр агроном болуп калдым. Багбанчылыкта аба ырайынын туруктуу болушу маанилүү. Мөмө жемиштердин үшүк алуу коркунучу бар экенин билүү керек дейт эркин ата. Эккенден баар таппай калган күндөр жок эмес. Бирок ага баш сунбай, баардыгын жаңыдан баштаган күндөр болгонун каарманыбыз эске салды. Мына сууктунун айынан ачылганына 20 күн болду, али кече жалбырак чыгара албай турат. Кээ бир жылдары черешне гүлдөп аткан кезде үшүк жүрөт. Үшүк жүргөндө бүт катарынан коюп, отработкадан куюп туруп өрттөп, үстүнө чириген чөптү базабыз 3-4 саат түтөйт. Ошентип, могу черешнелерди сууктан алып да калабыз кээ бирде. Түшүмдөрдү эркин ата жергиликтүү базарларга чыгаруу менен гана чектелген эмес. Учурда алманы эле коңшу Казакстан жана Орусияга экспорттоп жатат. Подвалда где-то 11 тоннанын тегерегинде алма турат. Таш менен курулган, ошон үчүн мунун ичинде жакшы сакталат алма. Буйруз эми 10 күндүн тегерегинде эми чыгарабыз базарга. Деген менен эркин ата учурда ак эмгек, мээнет менен ийгиликтерди багынтуу сезими унутта калууда деп кейит. Багбанчылык, дыйканчылык, айтор айыл турмушу өлкөдө туруктуулук болгондо гана өнүгөт деген пикирде. Туруктуулук эле керек бул. Кээ бирөөлөр эле куйткулап эле ушу ардемени баштап атышат. Анан негизи карапайым эл өзүн өзү эле багып калды азыр бүт баарыса. Өкмөттөн кээ бир деле монда кээ бир кредит алып, тиги кылып эле жардам сурабаса, эл өзүн өзү багып. Жаш кезден тарта эмгек кылуу дөөлөткө карай багыт берет деген эркин ата учурда 65 жашта. Келечек муун ак эмгекти биле жүрсө дейт. Салабат Эркетаева, Бакыт Кыязов, ЛТР Чүй облусу. Алыс каймактарда ак эмгек менен мээнет кылып ийгиликтерди жараткандар четтен чыгат. Алардын бири Лейлек районунун Кулунду айылындагы фермер Фахридин Болотбеков. Ушул тапта ал 1000ге жакын гисар тукумундагы кой багууда. Фермер менен аймактык кабарчыбыз баарлашып келген. Фахридин Болотбеков 2012 жылдан бери мал чарбачылыгы менен алектенет. Башында Тажикстандан 30-40 гисар кой алып келип, ошол убакта ар бирин 40-50 миң сомго баалаган. Ошолорду көбөйтүп олтуруп, азыр 1000ге чукулдап калды. Гисар койлор көп эт берет. Анын баасы да кымбат болот дейт фермер. Мисалы, бир жылдын ичинде мен мына койлордун өзүндө эле бир 500 тубары болсо, где-то бир 100 төлөп полный расходко кетет. Өзүгө жетирет. Мисалы, ошондо бир 400 козу ошол биздин пайдабыз ошол. Каарманыбыз койдон тышкары асыл тукум жылкыларды көбөйтүп жатат. 2 жылдан бери жылкы карай баштаган. Анын жемин жакшы берип, суусун убагында берсең тапталат. Англиялык пародадагы жылкы алган. Жылкыларды негизинен фермердин уулу карайт. Жайлоодо жүргөн бейлерибиз булар өзүбүздүн жайдар аттарыбыз да булар. Карабайыр деп коет. Анан бул азыр үйдөгүлөр муну чет өлкөлөрдөн алып келген. Украинадан азыр алып келди байталдарды. Украинадан алып келгени араб чалыш байталдар келген. Ошолорду буйрса ушуга дагы аралаштырып таза кандуу аттарды көбөйтөйүк деген ниеттерибиз болуп атат. Фахридин Болотбеков айылда туруп эле мал багып, андан жылына 1 миллион сомдун тегерегинде таза киреше табат. Ал үй бүлөсү менен малдын артынан жүрүп, өз турмушун оңдоп, кайрымдуулук иштерди жасап, кошумча жумуш орундарында түздү дейт анын жубайы. Алмапыш оозума түштүп эле жатпастан биз чындап аракет кылабыз. Бир гана жолдошум эмес, биз жолдошума ошо балдарым менен биргеликте, өзүм дагы чогуу ушундай бир мисалы төл башталганда дагы биз үйдө отурбайбыз. Балдарым менен барып ошол жерге барып, курууга барып, аракет кылып, козуларды алып, койчубузга жардам беребиз да мындайча айтканда. Алыскы шарты катаал аймакта турганына карабастан,
ак эмгек менен өз тирлигин оңдоп, аймактын өсүп өнүгүүсүнө салымын кошкон фермер эмгек менен гана ийгиликтерди жаратса болоорун далилдейт. Улан Маккамбаев, Абдырашид Саттаров, ЛТР, Лейлек району. Талыкпаган эмгек эртеби кечпей бааланат. Эл артисти наамын алган Анаркүл Назаркулова чыгармачылык жолун 1972 жылы Ош драма театрынан баштаган. Ошондон бери театр дүйнөсүнө сүңгүп кирип, бир катар дүйнөлүк классиктердин чыгармаларындагы башкы каармандардын ролдорун ойногон. Ал 5 жылдан бери кино тармагында эмгектенүүдө. Алгачкы көрүүчүлөрүм тегерекчеттеги эле кошуна балдар кыздар болчу деген Анаркүл Назаркулова азыркы тапта эл артисти. Чоңойгондо көрөсүңөр, мен артист болом, ушинтип айылга концерт коюп келем деген кыялдары орундалып, алгачкы жолу Сынган мазар спектакли менен гастролго барган. Өнөр дүйнөсүн бала кезинен сүйүп, жаш кезинен тарта театр айдыңында. Ош драма театрын аштык. Ошо жерден 6 жыл иштедик, 6 жыл көп чыгармаларды койдук. Бүтүндөй кыргыз классикаларын, Шекспир, башка классикаларды коюп, 6 жылдан кийин Москвага декадага бардык. Ошол декададан кийин Москвадагы заслуженный артист деген эмгек сиңиргенин алышты. А мен болсом ошондо жогорку советтин, Верховный советтин дипломун алдым. Ысык көл театры болсо Курчмун өз жаштык демгүчтүн кучагында калды. Зура Сооронбаеванын, Сынган мазар, Разумовскаянын, кымбаттуу Елена Сергеевна, Бексултан Жакиевдин жүрөлчү жүрөк оорутпай спектакльдеринде мыкты образдарды ийине жеткире аткарган. Үчөө тең ийгилик алып келгендигин жашырбайт. Ал жерде 17 жыл иштедим. Ошол көл театрында кандайдыр бир чыгармачылыктын ийгүү убактысы болду да. Ало, ооба. Кандайсыз апа, жакшысызбы? Жакшы балекетиңди алайын. Кандай, аман эсенсиңби? Анаркүл Назаркулова театр айдыгын эле эмес, кино тармагындагы багындырууда. Ал бир катар кыска метраждуу тасмалар менен бирге таланттуу жаш режиссер Мирлан Абдыкалыковдун Сүт ак тасмасында башкы ролду аткарган. Жараткан образы Ак Элбирс кино премиясында эң мыкты аялдын ролу сыйлыгына татыган. Келинди алып кетерин, бөркүңдө эле көрө бер. Сизге. Албетте чыгармачылык жол кыйынчылыктар, оорчулуктар, көп жоготуулар менен эш аркак жүрөт. Бирок Анаркүл Назаркулова артисттин чоң жеңиши көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болуу деп эсептейт. Жараткан эмгеги үчүн 1993 жылы эмгек сиңирген артисти мамлекеттик сыйлыгына ээ болгон. Ал эми өткөн жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамын багындырды. Бул негизги сыйлыктар гана. Эртеби, кечпи бизге чыгармачылык адамдарга ушу эмгегин бааланып турушу бул өзүнчө сыймык экен. Канчалык эмгегин бааланганда, спектаклдин премьерасында, элдин кол чабуусунда биздин кыйынчылыктардын баары унутулуп калат экен да. Азыркы тапта Анаркүл Назаркулова Токтоболот Абдымомунов атындагы Академиялык Кыргыз драма театрында эмгектенип келет. Жолдошу таланттуу актер, режиссер Акылбек Абдыкалыков. 2 кыз, 2 уул жана 8 неберенин бактылуу ата-энеси. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. Бүгүнкү эмгек майрамы Нарын облусунун Жумгал районунда өзгөчө белгиленди. Жергиликтүү бийлик башындагылар жалпы эл үчүн майрамдык шаң тартуулап, андан соң айрымдары кутман талааларга чыгышып айдап себүү менен алектенишсе, экинчилери жашылдандыруунун жана айлана чөйрөнү көрктөндүрүүнүн камын көрүштү. Теманын уландысы аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун репортажында. Жумгал районунун борбору Чаек айылында бүгүнкү 1 май эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнү бир кездеги коммунисттик доорундагы мындай парадтар менен коштолду. Бирок бул жолу бул салтаттын катышуучулары ал аяктар замат бир кездегидей эс алуу эмес. Учурда кызып калган жазгы талаачылык жумуштарын карай шаштырышмакчы. Ал эми быйыл аталган өрөөндө жалпысынан 5233 гектар жер айдалмакчы. Уштапта кутман талааларда 260 трактор, 170 сокко жана 450 мала айдап себүүнүн майын чыгарышууда.
Айтмакчы, өткөн аймактарды өнүктүрүү жылына дээрлик бардык айыл аймактары 20дан ашык жаңы техникалуу болгондуктары бүгүнкү майрамдык шаңда дагы бир ирет таңазаланды. Өзүңүздөр көргөндөй жыл өткөн сайын айыл өкмөттөр техникаларды алып атышат, спец техникалардычы. Андан чыккарымына 3 айыл өкмөтүбүз комбайн алды. Бул комбайн азыр айыл чарба техникасы боюнча проблема жок. Аны эми күйүүчү майлар болсо өзүңүздөр көрдүңүздөр, 3-4 чоң заправка салынды бизгечи. Куйручук айылында турат, Чаек айылында турат. Жумгал жергесинин жарым жылдан бери мекендеген Алтын Төлөбаеванын айтымында эскинин баары эле жаман эмес. Андыктан кезегинде миллиондогон совет элин толкундаткан 1-майдын минтип майрамдалышы эч качан ашыктык кылбайт. Тескерисинче ал бүтүндөй калкты эмгекке мобилизациялоодо мыкты форма. Ошону менен бирге эле өсүп келе жаткан муунду патриоттулукка тарбиялап, аларды туура жолго салууда өзгөчө орду бар. Демек ал башка жерлерде да жайтылса, пайдадан башка зыяны болмок эмес. Районубузда жакшы майрам барып атат, эмгек майрамы. Быйыл президентибиздин санариктеши айыл аймакты өнүктүрүү жылына карата биздин акимибиз, айыл өкмөтүбүз жакшы иштеп уюштуруп атат. Биз элдин атынан ыраазычылык билдирем. Бейиңсиз Жумгал райондук бийлик башчылары 1-майды жыл сайын дал ушундай көрүнүш менен белгилеп турууну болжошууда. Алардын пикирлеринде салтанат менен эмгектин мындай айкалышы эң ириде элдин духун көтөрүп, ошого жараша иштин илгерилешин шарттамакчы. Биздин районубузда канчалаган мекемелер өздөрүнүн жакшы иштерин көргөзүп келет. Андан тышкары 13 айыл өкмөтүбүз элди төлөөдө ошондой техникаларды алып көптөгөн кызматтар көргөзөт. Ошонун баарын элибизге көргөзүп, кандай иштер жүргүзүлүп атканын майрамдык маанай тартып ал деген максатта ушул иш-чараны уюштуруп, майрамдык маанай кылып өткөрүп атабыз. Антке менен мына ушул алыска аймагында ары майрамдык, ары эмгекчилдик маанай өкүм сүргөн Теңир Тоо жергесинин башка райондорунда мунун бири да байкалган жок. Балким ага убакыт өткөн сайын 1-майдын маани маңызын анча баркалабай бара жаткандыгы башкы себептир. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсаконов, ЛТР, Нарын облусу. Өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуу үчүн ата мекендик өндүрүүчүлөр авто жүрүшкө чыгышты. Аны менен гана чектелбестен кала тургундары үчүн жарманка өткөрүлдү. Кененирээк Мээрим Азимжанованын материалында. 1-май майрамына карата жергиликтүү өндүрүүчүлөр тарабынан жыл сайын өткөрүлүүчү унаа жүрүшү старт алды. Парад шаардын борбордук көчөлөрүн айланат. Бул жерде 50-гө жакын унаа бар, алардын ар бири өз-өзүнчө кооздолгон. Жүрүшкө ата мекендик өндүрүүчүлөр ар кандай үлгүдөгү машина менен чыгышты. Сапар өчпөс оттон башталды. Бул өндүрүүчүлөрдүн талыкпас эмгегин жана өлкөнүн өнүгүшүнө салымын кошуп жатканын дагы бир ирет таңазалады. Максат өндүрүүчүлөр менен керектөөчүлөрдүн ортосунда тыгыз байланыш түзүү. Ата мекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясы кезектеги өзүнүн бул өндүрүүчүлөр автопарадын уюштуруп жатат. 2016 жылы биринчи жолу өткөзгөнбүз. Сүйүктүү Бишкек шаарыбызды айланып, биздин Бишкек шаар тургундарына жана конокторуна өзүбүздүн майрамдык маанайды тартуулап, бизден бишкектиктер өзүбүздүн өндүрүүчүлөр менен жолуктургубуз келип атат. Иш-чара жүрүш менен гана чектелген жок. Кала тургундары менен конокторго жарманке уюштурулду. Анда айыл чарба азыктары, улуттук суусундуктар жана ун азыктарынан тарта кийим кечелер тартууланды. Ушул биздеги заводдор, фабрикалар көбөйсө, бизде ошол түздөн-түз экономикабызга, экономиканын өнүгүүсүнө мамлекеттин таасири тиет деген мааниде биз катышып, ошол бүгүнкү уюштуруучуларды колдоп, ушул жерге чыкканбыз. Ну, чтобы люди знали, что есть такая мука. Бул жерге биринчи, экинчи сорттогу ун азыктарынан боорсок, нандарды алып чыктык. Мындай иш-чаралар бизде кардарлар менен тыгыз байланышта болууга өбөлгө түзөт. Ошондуктан дайыма катышып турабыз. Авто жүрүш бир гана өндүрүүчүлөргө эле эмес, жөнөкөй шаар тургундары үчүн дагы жагымдуу болду. Айта кетсек, иш-чара борбордо 3-чү ирет өткөрүлүп жатат. Мээрим Азимжанова жана Дила Бубакир уулу, ЛТР Бишкек.
Баш кала тургундары сергек жашоо көндүмдөрүн көрсөтүштү. Алар Бишкек шаарындагы эски аянтка чогулуп, жаш өзгөчөлүгүнө жараша ар кыл аралыкка чуркап жарышышты. 8 жашка чейинкилер 100 метр, ардагерлер жана аялдар 500 метр, ал эми жаштар 1 чакырымга чуркашты. Бишкек шаардык мэрия уюштурган жөөгүлүктөр жарышына жаш курагына, кесибине карабай катышуучулардын эң күчтүүлөрү өзгөчөлөндү. Айрым мелдеш категорияларында спорттон алыс кесип ээлери да өздөрүн көрсөтө алышты. Мен врач тамырчымын. Элди дарылайм, бир убакта тренировка кылам. Спорт боюнча чебермин, машык турчумун. 10 жашымда өзүмө сөз бергенмин, чуркайм деп. Ошондон бери токтобой чуркап келатам. Такыр үзгөн жокмун, бир күндө үзгөн жокмун. Ой жеткенден баштап да катышып жүрөм. Жаштар арасында чемпион болдум, студенттер арасында чемпион болдум. Айрыкча эски убакта медицина спорттары боюнча бир чемпион болдум, Актюбинскийде. Уюштуруучулар белгилегендей, иш-чаранын негизги максаты мекендештерди дайыма сергек жашоого үндөө болуп саналат. Алардын айтымында көпчүлүк учурда жарандар майрам күнү кечке үйдө жатып, кечкисин ар кандай майрамдашат. Саамалык аларды күндү пайдалуу өткөрүүгө себеп болот. Бул белдештин максаты майрам күнү элдер үйүндө жатып алып, качан таң атат, качан кеч кирет деп күтпөстөн, майрам күндү майрамдай болуп шаңдуу, ден соолукту чыңдоо, өзүнүн ден соолуктары үчүн аракет кылсын деген мааниде өткөрүлүп жатат. Ушундай эле иш-чара окуу жайдын 65 жылдыгына арналып, майрам күнүн утурлай Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде өттү. Ага аталган мекеменин мурдагы ректорлорунан тарта студенттерин эчейин жана аталган окуу жайдын азыркы жамааты катышты. Студенттердин арасында, коллективдин арасында, кызматкерлердин арасындагы биримдикти, ынтымактуу, арбытуу жана биздин политектин келечеги үчүн даңазалаган чоң жүрүш марафон болду. Марафондо 400-тен ашык катышуучулар болду. Мунун арасында биздин бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөрүбүз, мурунку иштеп кеткен ректорлорубуз келип, биздин колдоп келип кетишти. Жарыштын жеңүүчүлөрү ардак грамоталар жана медалдар менен сыйланышты. Ал эми жаш катышуучу балдар ээлеген ордуларына карабай белектерге ээ болушту. Айтсак, жыл сайын 1-майда жөөгүлүктөрдүн жарышы уюштурулуп келет. Бул жылы ага 3000 адам катышты. Ильяс Анарбай уулу, Турар Анарбеков, ЛТР Бишкек. Бүгүн Ош облусунун Кара Суу районунда спорттун футбол жана волейбол түрлөрүнүн мелдеш өттү. Топ жарышы 1-май эмгектин жана биримдиктин майрамына арналып, ага сергек жигиттердин 18 тобу катышты. Жарышка жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган депутаттар, өкмөттүн мүчөлөрү 10 миңден ашуун калк күбө болду. Жош айыл аймагында уюштурулган спорттук мелдеш 1-май эмгектин биримдиктин майрамы жана улуу жеңиштин 74 жылдык мааракесине арналды. Көк майданга чогулган элге парламент төрагасы куттук айтты. Мамлекетибизде, өлкөбүздө бүгүнкү күндө тынччылык болуп, саясий туруктуулук болуп, мамлекетибиздин экономикасы туруктуу болуп өсүп жатканын бир белгиси болот. Элибизде тынччылык болуп, мамлекетибизде саясий туруктуулук болуп турса, биздин келечек, сиздердин келечегиңиздер, мамлекеттин келечеги жакынкы жылдары өзүнүн жыйынтыгы менен Кыргызстан мамлекети өнүгүп жаткан мамлекеттердин арасына кошулуп, чоң бир ийгиликтерге жетебиз. Мелдешке Кара Суу аймагынан жалпы 18 топ катышты. Арасында волейбол боюнча Кыргызстандын чемпиону Эрем жана Өзбекстандын волейбол командасы да бар. Көрүүчүлөргө Кара Суу элине бир чоң майрам болуп жатат да. Анан биз мына волейбол Эрем клубунун келип катышып отурат. Өзбекстандын командасы менен бир достук беттешүү өтөт. Бул деген эки мамлекеттин бир бекемдөөлүсүнө дагы шарт түзөт. Ал эми футбол аянтында да кызуу оюн болуп, көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытты. Спорт майрамына 10 миңден ашуун эл келип, күйөрмандык кылышты. Sport boyunca mına volleybol bolot, başka har xil oyunlarda oynatып жаштарга. Жаштарды ушул жакшы жолго тартып атат. Уюштургандарга рахмат. Жылда болуп көрсөтөбүз деп атат. Улана берсин ушул традициясы. Атайын келебиз, көрүп кетели деп. Жылда волейбол, футбол көрүп кетебиз келип. Советтер Союзунда туулганбыз. 1-май биз үчүн дайым майрам.
Бул иш-чара Исмаил Ата коомдук фонду тарабынан жыл сайын уюштурулат. Негизги максат жаштар арасында ынтымакты бекемдеп, сергек жашоого үндөө. Демек биздин мыкты оюнчуларыбыз аракет кылышууда. Ар кандай айлык чемпион болуп атат. Быйыл дагы ушу 4 командабыз бар. Мен ойлойм, алар да жеңишке жетишип, бүгүн чемпион болот деген ойдойм. Элибизге аманчылык, барчылык, токчулук, жакшылык каалап кетем. Аталган иш-чарага улуу жеңиштин ардагерлери да катышты. Кара сууда бүгүнкү күндө улуу ата мекендик согуштун 11 ардагери арабызда. Мелдеш уюштурулган жоош айылында улуу жеңишти тосууга жалгыз камынып жаткан 95 жаштагы Мамажан Токтосуновго жергиликтүү бийлик Жигули автоунаасын белекке берди. Токтогондуңуздар чоң рахмат. Omurlarınıza baraka versin, işlerinizde iyilikler olsun. Daima tınçlık, esençilik, salamat bolunuzlar. Кара сууда спорт сайраны чыныгы элдик майрамга айланды. Ага катышкан ар бир ардагерге биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сыналгыларды белекке тапшырды. Зыйнат Ибраимова, Таир Аматжан уулу, ЛТР, Ош облусу. Ал эми аталган майрам Ноокат районунда бабалардан калган улуттук күрөш мелдеши менен коштолду. Ага Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандан келген балбандар 3 түрдүү салмак боюнча таймашты. Көп улуттуу калктын спорт майрамынан кабарчыбыз Самара Асанова билдирет. Ноокат районунун Сахава эс алуу багында улуттук күрөш боюнча эл аралык мелдеш өттү. Ата-бабалардан уланган таймаш улуттар арасындагы достукту бекемдеп, сергек жашоону эмгекти даңазалады. Бизге азыр Өзбекстандан 20, Тажикстандан 18 балбан ушул жерде келди. Бул күрөшүүбүздүн эң мындай айырмачылыгы алыш күрөштөн. Азыр биздин кыргыз элибиз өзү кичинекей эле кыргыз элибиз, бирок биздин алыш күрөшүүбүз ушул күрөштүн документалдык түрү. Бул азыр дүйнөгө таркаган. Азыр биздин 70ке жакын мамлекетибиз буну тааныйт. Себеби чет мамлекеттерде болуп атат. Быйыл Арабияда болду. Бүгүнкү уюштурулган мелдешке балбандар 3 түрдүү салмак боюнча күрөшүп, алгач эле 70 кг салмактагы азаматтар күч сынашты. Улуттук күрөш Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандан келген 70, 80 жана 90 кг салмактагылар кармашты. Азыр 100дан жогору салмакта күрөштүм. Өзбек балбаны менен күрөшүп, ошону жеңдик. Бул күрөштүн өзгөчөлүгү таза күрөш болуп атат. Биринчи эле интересный күрөш болду. Тажикстандан келген Вот, все. Навкат очень хороший. Мен бир нече жолу эл аралык улуттук күрөш боюнча мелдештерге катыштым. Күрөш менен 10 жылдан ашуун убакыттан бери машыгам. Бүгүн кыргыз, өзбек атаандаштарыма таймашка түштүм. Мелдеш аябай кызыктуу өттү. Кыргызстанга Ноокатка 4 жолу келдим. Улуттук күрөшкө 15 миңге чукул улуу киши көрмандар чогулуп, ар бир чыккан балбанды кубаттап турушту. Күрөштү көрөбүз деп оштон келдик. Жакшы. Күрөшүбүз жакшы ак күрөш деп атат. Дайыма ушундай күрөшүп жүрө берсин, кыргыздын мындай күрөшү жоюлбасын. Анан эми бардыгыбыз илгертен бери ушундай күрөшчү ата-бабабыз көрүп келген. Биз ham күрөшүп келген адамбыз. Ошонун соңунда ушу балдарга өмүрүнөн барака таптым. Ноокатта балбандардын күрөшү бир күн кечке уланды. Иш-чаранын максаты калктардын ынтымактостугун бекемдеп, жаштарды сергек жашоого үндөө. Азыр акчалай ушу приздерди коюлуп атат, белектерчи. Азыр эми Кудай билсе мындан кийин дагы уланып кетет деген чоң үмүттөбүз. Эми жылыга президентибиз кайсы жыл баягы иш-чара боюнча өзүнүн указ чыкса, ошол жылга карата биз арнап уюштурулат. Анан баягы 1 май бизде кызыл календарлык күндө кызыл болуп турат. Ал бизде мындай дем алыш күнү болот. Ошондуктан бул элге майрамдык маанайды тартылуу ниетинде болуп атат. Ноокат районунун Сахава эс алуу жайында улуттук күрөш боюнча мелдеш жылуулай өтөт. Улуттук күрөш мелдеши аймакта салтка айланып бир кылымга жакындады. Андан улам Ноокат аймагынын балбандары дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында ийгиликтерди багынтып, кыргыз желегин дүйнөгө желбиретти. Самара Асанова, Медер Касымов, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.
Өзгөн районунун Борбордук стадионунда май майрамы сергектик жүрүшү менен башталып, улуу жеңиштин 74 жылдыгын утурлай бүт өмүрүн билимин мамлекетти өнүктүрүүгө арнаган коомдук ишмер Зулпукар Ормоновдун жаркын элесине арналды. Сергектик жарышы спорттун 7 түрү боюнча уюштурулуп, улуттук оюндар менен коштолду. Салтанаттуу саамалыкка жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик, коомчулук өкүлдөрү жана көп улуттуу калк катышты. Айтсак, 1 май эмгек салтанатына арналган саамалык Өзгөндө быйыл 17-чи ирет уюштурулду. 15-16 жылдан бери өтүп келатат, бирок быйыл тараттан өтүп кетип атабыз, ушул өзгөчөлүгү. Союз маалында болуп келген. Азыр бул жерде айыл өкмөттүн спортсмендери, футболисттер, волейболисттер, 7-8 түр боюнча спортчулар катышат. Спорт бул достукка чакырат, бири-бири менен таанышышат, райондук курама команда биригип алышып туруп областка чыгышат. Мен ойлойм, бул негизги биздин жетишкендигибиз, негизги ийгилигибиз, жаштарыбыз жанагы тамекиге, аракка берилбей, алаксыз ушул иштерди спорт менен машыгып, жакшы адам болупса деген дагы бир өзүбүздүн каалообуз бар. Дини билим берүү боюнча жаңы жобо даярдалып, коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Зайырбек Эргешев билдирди. Айтымында азыркы тапта дини билим берүү жаатында маселелер жок эмес. Аларды чечүү үчүн медреселерди бир тартипке келтирүү зарыл. Негизги талап аталган тармакты окуу жайларды республиканын мыйзамдарына шайкеш келтирүү. Бул эл аралык терроризм коркунучтарына бөгөт коюуну шарттайт. Жобо атайын жумуш топ тарабынан иштелип чыккан. Бул маселе көптөгөн жылдар бою көтөрүлүп жүргөн. Өзгөчө акыркы ошол концепция 14-жыл кабыл алынгандан кийин анын экинчи чоң багыты дини билим берүүнү реформалоо маселеси каралган. Бүгүн жободо жалпы ушул дини билим берүүчү мекемелерди бир системага келтирүү маселеси каралып атат. Ошол билим берүү боюнча мыйзамды сактоо маселесинин тегерегинде ушул жобо иштелип чыгат. Эми акыркы мезгилдерде билесиздер, мыйзам боюнча бизде ошол билим берүү мыйзамы боюнча негизги жалпы билим алгандан кийин гана дини окуу жайларда окуусун улантууга укуктуу деп көрсөтүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахмедов Жалал Абад облусунун аймагындагы сел, суу ташкындары, жер көчкү болуп кетүү кооптуулугу бар аймактарды кыдырып, аткарылып жаткан жумуштарды жеринен көзөмөлдөп, тиешелүү чечимдерди кабыл алуу жана кооптуу аймакта жашап жаткан жарандар менен жолугууда. Чаңгетсай сайынын сол жээгин бекемдөө иштерин жеринен көрүп, аталган участкага кошумча дагы 90 даана габион сеткасын бөлүп бериле турган болду. Базар Коргон районунун Кеңеш айыл аймагынын Көкчөгөз айылындагы жыл сайын суу ташкынында жуулуп жаткан Караөңкүр дарыясынын оң жээгиндеги табигый жээкти жеринде карап чыгып, аталган участокты жеке көзөмөлгө алып, министрликтин алдын алуу иштеринин мерчемине киргизди. Мындан тышкары министр Кызыл Үңкүр айыл аймагынын Чоң Акбулак айылындагы жылып жаткан жер көчкүнүн жерине барып, кооптуу аймакта жашап жаткан тургундар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү жана зарыл учурда коопсуз жайга чатырларды тиктирип, убактылуу көчүрүү тапшырмасын берди. Жеринде маселени чечүүгө бардык даярдыгыбыз бар. Себеп дегенде техникалардын бардыгы биз жерине берип жөнөткөнбүз. Ошол эле кезде акча каражатын азыркы күндө бардыгын чечип бергенбиз. Күйүүчү майлар жерине түшкөн. Азыр мындайча айтканда резервде бардыгы турат. Эгерде бир ЧС же болбосо өзгөчө бир кырдаалдар катталган кезде толук кандуу биздин күчүбүз жетет десек адашпайбыз. Кайсы мамлекет болбосун, өзүнүн өнүккөн аймактары менен күчтүү жана кубаттуу. Мындай өлкөнүн катарында турган Нарын облусунда ишкерлердин жардамы менен кичи жана орто бизнестер өнүгүп, бир катар социалдык көйгөйлөр чечилүүдө. Ири инвестициялык долбоорлордон уучу кур эмес. Теманы кабарчыбыз улантат. Нарын обласы республика боюнча эң чоң регион болуп саналат. Аянты 45,2 миң чарчы метр. Элинин саны 2018 жылдын жыйынтыгы менен 290 миңден ашты. Бул көрсөткүч аталган аймак өндүрүш продукцияларынын бардык түрүн өндүрүп иштетүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар экенинен кабар берет. Негизинен мал чарбачылыгына ыктаган аймакты жеке ишкерлер мөмө жемиштүү бактырак талааларына айлантышууда. Райондун деңгээлинде бир өзүнчө бир девиз кабыл алганбыз да. Акталааны Алматыга кылабыз дегенчи. Анан ошонун алкагында Акталаанын Баятов айылына бир 6 гектар жерге, андан тышкары Коңорчок айылына бир 2 гектар жерге, жалпы жонунан бир 8 гектар жерге алма багымын отургуздук да. Быйыл алар Кудайым буйрса мөмөсүн берет деп күтүп отурабыз.
Кайсы өлкө болбосун өзүнүн өнүккөн аймактары менен күчтүү жана кубаттуу мындай демилгени колго алган ишкерлердин колдоосу менен Нарын областында кичи жана орто бизнестер өнүгүп, бир топ социалдык көйгөйлөр чечилүүдө. Быйылкы жылы дагы элеттүү өнүктүрүүгө инвесторлордун көңүлүн буруу үчүн Теңир Тоолуктар бизнес форум өткөрүштү. Жеке ишкерлерди чакырып кеттик. Буга дагы көмөк көрсөтүп, жардам берип, өзүм да сөз менен айтып кеттим. Жашаган нерсең калбайт, жасаган нерсең калат деп, ошон үчүн мындай бизнес форумдар керек. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында 1 миллиард 374 миллион сомдук долбоор аткарылды. Анын 495 миллион сому Теңир Тоо ишкерлеринин долбоору, ал эми калган 622 миллион сомдук программа эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашкан. Теңир Тоолуктар Советтер Союз убагында жалгыз өлкөнү эле эмес, коңшуларды дагы сүт эт менен камсыз кылган. Бүгүн дагы анын мүмкүнчүлүктөрү кенен. Мындан улам чет элдик инвесторлордун жардамы менен эт комбинатын ачуу пландалууда. Бүгүнкү күнү биз эл аралык уюмдар менен иштеп атабыз. Мына 2-3 күн эле мурун түрк ишкерлери да келип кетти. Мына Ат башы районуна эт комбинатын салуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, буюрса биз июнь айында инвест форум өткөрөбүз. Ошого бир 30-40 түрк бизнесмендер келмей болду. Алар мына бир жерди көрүп, бүгүнкү күнү бизден проекттин сурап атат. Ошол этти кайра иштетүүчү ишкана куруу боюнча бул негизги 955 1 миллион долларга чейинки проект. Нарын обласы мал чарбачылыгы, дыйканчылык менен чектелбестен өнөр жайы жана башка социалдык тармактары өнүккөн аймактардын катарын толуктоого потенциалы жетиштүү. Туристтерди өзүнө тарткан кооз жаратылышынан башка дагы экологиялык жактан таза эт, кымыз, бал жана шырдак кийиз буюмдар менен өлкөнүн брендине айланды. Айтпөз Сыргакбек кызы, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек. Кыргыз тарыхы дагы 8 кылымга арыжылды. Буга чейин тарыхчы Сыматяндын Сиетси эмгегинде жолуккан кыргыздар жөнүндөгү алгачкы маалыматтар биздин заманга чейинки 201 жылга таандык болуп келген. Эми биздин заманга чейинки 1050 жылдан 980 жылга чейинки мезгилде жашаган Кытай падышасы өз хронологиясында кыргыздар тууралуу жазып калтырган материалдар табылды. Мындай жыйынтык Кытайдын Коомдук илимдер академиясынын Тарых изилдөө институтунун окумуштууларынын Кытай жазма булактарын жана архивдик документтерди иликтөөсүндө келип чыкты. Теманы кабарчыбыз Айпери Самат кызы улантат. Кыргыздардын тарыхы дагы тереңдеп жатат. Буга чейин кыргыз тарыхы биринчи жолу Кытай жазма булактарында биздин заманга чейин 201 жылы улуу тарыхчы Сыматяндын Шидзи эмгегинде жолуккан эң алгачкы табылга ушул деп ошол гана карманып келинген. Жаңы бир Ю Тайшан деген биздин ушу кыргыз Борбордук Азиянын тарыхын изилдеп келген тарыхчыбыз ушул архивтерди казып отуруп жаңы бир табылга тапты. Ал табылгада биздин заманга чейин 1050 жылдан 980 жылга чейин же болбосо Сыматяндын жазганынан 9 кылым мурда ошол кыргыздар тууралуу ошол падыша өзүнүн эмгегинде ошонун Борбордук Азиянын кыдырып келген эмгегинде жазып калтырган экен. Жаңы табылгада кыргыздар өтө күчтүү, ушунчалык бай турмушта жашаган, аскердик жактан кубаттуу, күлүк аттарга ээ өзгөчө калк экендиги жазылган. Бул жаңылыкты кытайлык тарыхчы окумуштуулар президент Сооронбай Жээнбеков жакында эле иш сапары менен Кытайга барганда билдиришти. Аталган республиканын Коомдук илимдер академиясынын Тарых изилдөө институтунун директорунун орун басары Тян Божана, ушул эле институтка караштуу Евразия изилдөө борборунун директору профессор Ли Цинцю азыр эки багытта изилдөө иши жүрүп жатканын белгилешти. Кыргыздар тууралуу Кытай, Жапон, Корея жана Европа өлкөлөрүнүн тарыхчылардын эмгектерин топтоо жана Кытайдагы музей, китепкана, архивдериндеги жазма булактарын изилдөө. Учурда документтер изилденип, маалыматтар топтолууда. Кытайлык окумуштуулар бул иште кыргызстандык тарыхчы Кубат Табалдиев жакшы жардам берип жатканын билдиришкен. Табалдиевдин баамында мындан дагы терең тарых ачылышы ыктымал. Азыр кыргыздарга тиешелүү жазма булак кайсы жылга таандык, кайсы аймактагы кыргыздар жөнүндө кеп болуп жатканы такталууда. Азыркы мезгилде биз ошол коло доорундагы мындан 3000 жыл мурунку, 3500 жыл мурунку байыркы адамдардын, ошол аймакта жашаган адамдардын сөөк калдыктарынан генетикалык анализ үчүн үлгүлөрдү алып Гарвард университетине жөнөттүк. Мына ошондо биздин тарыхыбыз андан ары дагы тереңдейт.
Мына ушундай жаңы кыска маалыматтарга топук болуп калбастан биз өзүбүздүн мурасыбызды кеңири таанытыш үчүн жаңы кадамдарга барышыбыз керек. Кыргыз тарыхы тууралуу Кытай жазма булактарын биргелешип комплекстүү изилдөө иштери башталган. Кытайлык окумуштуулар июнь айында Кыргызстанга келип жаңы маалыматтар менен кенен бөлүшүшөт. Эске салсак, архив документтерин биргелешип изилдөө боюнча Кыргызстан менен Кытай ортосундагы кызматташтык президенттин өткөн жылы Кытайга болгон мамлекеттик визитинин алкагында көтөрүлгөн. Ошол эле жылдын август айында Кытай окумуштуулары менен Сооронбай Жээнбеков Бишкекте жолугушкан. Анда кыргыз тарыхына тиешелүү архив документтерин чогултуу жана которуу маселелери талкууланган. Мамлекет башчы Мурас фондуна кыргыз элинин тарыхына тиешелүү Кытай Эл Республикасындагы архивдик булактарды изилдөө үчүн Кытай тарап менен кызматташууну улантууну тапшырган. Айпери Самат кызы, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек. Кесип тандоону жеңилдетүү жана багыт берүү максатында Жалал Абад мамлекеттик университетинде ачык эшик күнү өттү. Ноокен, Базар Коргон, Сузак райондорунан жана Жалал Абад шаарынан мектеп окуучулары келишип, окуу жайдын тарыхы жана бүгүнкү материалдык базасы менен жакындан таанышып, окутуучулар менен кенен пикир алышты. Теманы аймактык кабарчыбыз Кыял Сабирахунова улантат. 95 жылдык тарыхы бар бул окуу жайда жыл сайын апрель-май айларынан тартып мектеп окуучуларынын кызыгуусу артып келет. Келечекте мыкты адис, өлкөнүн келечегине жараган кесипкөйлөрдү тарбиялоого жана жогорку сапаттуу билим берүүгө мындай шарттар мыкты түзүлгөн. Биз бүгүн ушул биринчи мектеп гимназиясынан келдик. Ушул жамуунун иш-чарасына ушул жамуунун тарыхы, жамуунун факультеттери, керек болгон профориентация маалыматтарын алдык. Негизгиси бүгүнкү иш-чаралар жемиштүү болду. Азыркы учурда ошол кичи шоу жүрүп жатат. Болсо биздин факультеттерге кеңири маалымат ала алдык. Учурда Жалал Абад мамлекеттик университетинин студенттери Кытай мамлекетинде, Европада, ошол эле бардык мамлекеттерде өздөрүнүн студенттерин жөнөтүү менен окутуп жатышат. Бизде академиялык мамилдик боюнча азыркы студенттер көп жерлерге барып окуп келишти. Учурда Жалал Абад мамлекеттик университетинде 50ден ашык кесиптик багыт боюнча биз адистерди даярдайбыз. Миңдеген мектеп бүтүрүүчүлөрү келечекте Жалал Абад мамлекеттик университетинен билим алууну каалап келишет. Алардын ар биринин билимге аракети жүздөрүнөн бүгүн байкалып турду. Сузак, Базар Коргон, Ноокен райондору жана Жалал Абад шаарындагы мектептерден келген жаш жеткинчектер үчүн бул күн мыкты окутуунун, келечектин багыты болот деп айтууга болот. Биз мына ошол кесип тандоо түйшүгүн жеңилдетүү максатында абитуриенттерге, болочок абитуриенттерге, окуучуларга ушундай ачык эшиктер күнүн өткөрүп, ошол аркылуу университетке жөнүндө кеңири маалымат берип, болочок кесиптерин туура тандап алганга шарт түзүп беришибиз керек. Жалал Абад мамлекеттик университетинде 50ден ашык адистиктер үчүн шарттары түзүлгөн. Европа, Кытай өлкөлөрү менен алакалар түзүлүп, билим берүүнүн заманбап жабдууларына көңүл бурулууда. Ал эми окуу тарбия иштеринде аталган окуу жайында ийгиликтер арбып келет. Андыктан Жалал Абад мамлекеттик университети келечек муундарга жаркын келечек тартуулайт. Кыял Сабирахунова, Буркан Матов, ЛТР, Жалал Абад шаарынан. Элибиздин жашоосуна мүнөздүү болгон буюм тайымдар пайдалануудан чыгып, ордуларын көбүн эсе чет элден алынып келинген буюмдар алмаштырууда. Антсе да чанач менен саба далайларды суктантып, азыр деле колдонулуп келет. Бирок бул улуттук идиштерди жасагандар өтө эле сейрек. Алардын бири тууралуу аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбеков айтып берет. Ана могурекинде капкара чанач болот, эми бул чаначка Нарын районундагы Ортондур айылынын тургуну Ысталбек Мукамбетов чанач ийдеп, саба бычыганды атасынан калган мурас катары баалап барктап келет. Айтымында акыркы кездери дартка даба кымызды желим идиштерге ачытуу көнүмүш көрүнүшкө айланууда. Албетте мындай ыкма улуттук суусундуктун дарлык касиетин кыйла эле жоготуп, ичимдүүлүгүн азайтат. Андыктан ал улууларды улуу өнөрүн улантып, чанач, саба жасагандан түк чарчабайт. Атам ушу биз кичинекей кезде ушу бирөөдөн көрүп келип анан ушундай касып жасап атканын көрчүбүз. Анан ошол кийин деле ошо чоңойгон кезде эле көрүп калдык, ошонун неметип эле жасап алып ушинтип иштеп өтүп жатабыз. Эзелтеден келе жаткан ушул өнөрдү азектешкен Мукамбетовдор кымыздын желим идиштерге бышылышына жана ташылышына таптакыр каршы. Чынында алар химиялык кошулмалардын негизинде жасаларын көңүлгө түйсөк, адам организмине зыяндуу заттардын жок экендигине кепилдик берүү кыйын.
Ушундан уламбы, бир туугандар өз колдору менен даярдалган чанаштары менен сабалардын жайкысын кымыз сатуу менен кошумча киреше табышкан айылдаштарына белек кылууну жакшы адатка айландырышкан. Бул чаначка куюп ичкен кымыз менен жана канистрге куюп ичкен кымыз айырмасы болот аябай эле. Эми кыйын кымызды жактыргандар көбү канистрге куюлган кымызды ичпейт. Көпчүлүгүндөй эски кишилер чанач менен ичет. Кымызды эңирде суусунду катары ичишкен тоолуктардын билдиргендерине караганда артта калган кыш жеңил болгондуктан жылкы төлү тегиз. Демек, уштапта жаңыдан гана саала баштаган булактын тээ кеч күзгө чейин арбын болору жана ошого жараша быйыл анын баасы да бир топ эле төмөн болору күтүлүүдө. Негизи кыргыздарда желе байланган жерден сөзсүз түрдө аттан түшүп, кымыздан ооз тийбей кетүү текеберчилик катары бааланат. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын облусу. Кабарлар түрмөгү соңуна чыкты. Эфирде спорт жаңылыктары жана эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат улантат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.